Кандайсыз? Мамлекет аябай динамикалуу өнүгүп атат акыркы жылдары. Экономикасы либерализация болуп атат. Бизнесмендердин жолу ачылды да, мурдагыдай бир тыйып кысуу мамлекеттик жөнүндө өтө күчтүү эмес. Эркиндик берилди. Абдан чыгармачыл эл, абдан демилгелери күчтүү. Ошон үчүн аларды үйрөнүшүбүз керек, тажрыйба алышыбыз керек. Биринчиден технологияны алып келиш керек, экинчиден продукцияларын алыш керек, үчүнчүдөн тажрыйбасын алып келиш керек. Ошол эле мезгилде бизден да үйрөнөт да. Кандай болбосун, бири-биринен үйрөнгөн жерде өнүгүү болот. Биз бир региондобуз, тагдырыбыз танапташ. Ошон үчүн жолубузда бир ынтымакта кетиши үчүн соода аябай маанилүү. Бири менен бири байланышкангачы. Эми элестетип көрсөңүз, алыскы Америкага же Россияга саткандан көрө кошуна Өзбекстан менен соода алакаларын тургузуп алсак, биз көп маселени чечкен болобуз да. Ошон үчүн бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Эң башкысы бизнесмендердин ортосундагы байланыш. Албетте, министрлик менен министрлик, өкмөт иштешип атат. Бирок бизнесмендердин ортосунда контакт түзүп берүү бул чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачып берүү менен барабарбыз. Мен өзүм оштон болгом, бирок аспетте депутатмын. Жок эстик. Танышканымдан курсамын. Мен да Kızdan sorançı. Школасын өткөмүндө. Булар статтарым. Биттеги немелер болчу да, корифейлер. Как его ждал представителей делового сообщества, парламента? Вот ваша оценка. Ждет уважаемого президента Узбекистана. Не только деловое сообщество, но и политический без Казахстана. Потому что İltimas. Artsoft. Olim baba. Карта по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса.